13 bölüm. Эгерде силердин араңардан пайгамбар же түш жоругуш чыгып, силерге жышаан же керемет көрсөтө турган болсо, ал айткан жышаан же керемет аткарылса, анан ал жүр, сен билбеген башка кудайларга барабыз, ошолорго табынабыз дей турган болсо, анда ал пайгамбардын же ал түш жоругуч адамдын сөздөрүн укпа. Анткени Кудай Теңириңер өзүн чын жүрөгүңөр, жан дилиңер менен сүйөр сүйбөсүңдү билиш үчүн силерди ушул аркылуу сынап жатат. Кудай Теңириңердин жолу менен жүргүлө, андан корккула, анын осуяттарын аткаргыла, анын үнүн уккула, ага кызмат кылгыла, ага жабышкыла. Силерди Мисир жеринен алып чыгып, кулчулуктан куткарган Кудай Теңириңерден четтөөгө үндөгөн үчүн, Кудай Теңириң осуяттаган жолдон чыгарууга аракет кылган үчүн, ал пайгамбарды же түш жоругучту өлүм жазасына тартуу керек. Өз ичиңдеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде сени бир тууганың, энеңдин уулу же уулуң, же кызың, же жаныңда жаткан аялың, же жаныңдай көргөн жандосуң, жүр, сен да ата бабаларың да билбеген башка кудайларга табынабыз деп, сенин тегерегиңдеги жакын же алыс жашаган, жердин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элдердин кудайларына жашыруун азгырса, анда ага макул болбо. Анын сөзүн укпа, аны кечирбе, аяба, жашырып койбо. Аны өлтүрүп сал, аны өлтүрүүгө баарынан мурун сен кол көтөрүшүң керек, андан кийин бүт эл кол көтөрсүн. Аны ташбаранга алып өлтүр, анткени ал сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңден алыстатууга аракет кылды. Муну бүткүл Исраил эли угуп, коркуп калат да, ошондон кийин сенин ичиңде андай жамандыкты кылбай калат. Эгерде Кудай Теңириң сага жашаганга берип жаткан шаарлардын биринен сенин элиңдин ичинен бузулган адамдар чыгып, шаардын тургундарын азгырып, жүргүлө, силер билбеген башка кудайларга табынабыз дегенин уксаң, анда издеп, иликтеп, жакшылап сура. Эгерде бул жийиркеничтүү иш араңарда чыны менен болсо, анда ал шаардын тургундарын кылычтап кырып сал. Малын, эмнеси болсо, ошонун бардыгын жок кыл. Бардык олжоону аянттын ортосуна чогулт. Шаарды бардык олжоо менен кошо, Кудай Теңириңе арнап, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык катары өрттөп сал. Ал шаар түбөлүккө урандык айлансын, эч качан кайрадан курулбасын. Каргышка калган нерселерден эч нерсе алба. Ошондо Теңир өзүнүн каарын токтотуп, ата бабаларыңа убада кылгандай, сага ырайым кылып, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, мен бүгүн сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарсаң, Теңирге жаккан иштерди кылсаң, ал ушул айткандарын аткарат. 14 бөлүм. Силер Кудай Теңириңердин балдарысыңар. Өлгөндөр үчүн аза күткөнүңөрдү билдирип, денеңерге так салбагыла, чачыңарды кыркпагыла. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Сени Теңир жер үстүндөгү бардык элдердин ичинен өз эли болушуң үчүн тандап алган. Эч кандай арам нерсе жебегиле. Силер жей турган мал мына булар: уй, кой, эчки, бугу, жейрен, топоз, элик, зубр, багыш, тоотеке, ача туяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарларды жесеңер болот. Бирок кепшеген, ача туяктуу, салаасы терең жаныбарлардын ичинен төөнү, коёнду, суурду жебегиле, анткени алар кепшегени менен ача туяктуу эмес, силер үчүн алар арам болуп эсептелет. Чочкону да жебегиле, анткени ал ача туяктуу болгону менен кепшебейт, ал силер үчүн арам. Алардын этин жебегиле, өлүгүнө колуңарды тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты жана кабырчыгы бар жаныбарлардын бардыгын жесеңер болот. Ал эми канаты менен кабырчыгы жок жаныбарларды жебегиле, алар силер үчүн арам. Адал канаттуулардын баарын жегиле, бирок алардын ичинен буларды жебешиңер керек: бүркүт, жоору, суу бүркүтү, кулаалы, шумкар, ылаачын жана анын түрлөрү, карга жана анын түрлөрү, төөгуш, үкү, чардак, туйгун жана анын түрлөрү, чекиргөз үкү, ибис, аккуу, бир казан, ак кажыр, балык чугуш, көк кытан, илегилек жана анын түрлөрү, сасык үпүп, жарганат, канаты бар курт кумурскалардын баары силер үчүн арам. Аларды жебегиле. Адал канаттуулардын баарын жегиле. Эч бир жаныбардын өлүгүн жебегиле. Аны силердин араңарда жашаган бөтөн жерликке бер, ошол жесин, же ошого сат, анткени сен Кудай Теңириңден ыйык элисиң. Улакты энесинин сүтүнө бышырба. Жыл сайын алган түшүмүңдүн 1/10 бөлүгүн бөлүп кой. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде эгиниңдин, жүзүмүңдүн ширесинин, зайтун майыңдын 1/10 бөлүгүн, бодо жана майда малыңдын 1 төлүн же Кудай Теңириңден өмүрүң өткөнчө коркуп жүрүүнү ошентип үйрөнөсүң.
Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн, сага батасын бериш үчүн тандап алган жер сенден алыс болуп, ушуларды алып бара албасаң, сен үчүн жол алыс болсо, анда аларды күмүшкө алмаштырып, Кудай Теңириң тандап алган жерге алып кел. Ал жерден күмүштөрүңө эмне кааласаң ошону, өгүз болобу, кой болобу, шарап болобу, күчтүү ичимдик болобу сатып ал. Аларды Кудай Теңириңдин алдында үй бүлөң менен бирге ичип жеп көңүл ач. Сени менен жашаган лебилерди таштаба, анткени алар сени менен бирге үлүш алышкан жок. 3 жыл өткөндөн кийин ошол жылы алган түшүмүңдүн 1/10 бөлүгүн кампаларыңа сал. Аны лебилер келип алсын. Анткени аларга сени менен кошо үлүш бөлүнгөн жок. Сенин жаныңда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер тойгончо жешсин. Ошондо Кудай Теңириң ар бир ишиңе батасын берет. 98 забур. Теңир падышачылык кылып жатат. Бүт элдер титиреп турушсун. Ал керуптардын үстүндө отурат. Жер титиресин. Теңир Сион тоосунда улуу, ал бардык элдерден бийик. Сенин улуу жана коркунучтуу ысымыңды, ысымың ыйык деп даңкташсын. Сен акыйкаттыкты сүйгөн күчтүү падышасың. Сен адилеттикти орноттуң, Жакыпка адилеттигиң менен чындыгыңды көрсөттүң. Теңирибизди көкөлөтө мактагыла, анын бутунун алдына жыгылгыла. Ал ыйык кызмат кылуучулардын ичинен Муса менен Аарон жана анын атын чакыргандардын ичинен Шамуэль Теңирге кайрылышкан, ал да аларга кулак салган. Теңир аларга булут түрмөгү ичинен сүйлөгөн, алар Теңир берген мыйзамдар менен буйруктарды сакташкан. Теңир биздин Кудайыбыз, сен аларга кулак салдың. Сен алар үчүн кечире турган жана иштерине жараша жазалай турган Кудай болчусуң. Теңирди биздин Кудайды көкөлөтө мактагыла. Ага анын ыйык тоосунда табынгыла. Анткени Теңир биздин Кудайыбыз ыйык. 99 забур. Бүт жер жүзү Теңирди даңктабырда. Теңирге кубаныч менен кызмат кылгыла, анын алдына кубанычтуу үн менен баргыла. Теңирдин Кудай экенин, ал бизди жаратканын, биз аныкы экенибизди, анын эли жана анын жайытындагы койлор экенибизди таанып билгиле. Анын дарбазаларына даңктоо сөздөр менен, анын короолоруна мактоо сөздөр менен киргиле. Аны даңктагыла, анын ысымын даңктагыла. Анткени Теңир жакшы, анын ырайымы түбөлүк, анын адилеттиги кылымдан кылымга өкүм сүрөт. 100 забур. Мен ырайым жана акыйкаттык жөндөрдаймын, Теңир. Мен сагардаймын. Күнөөсүз жол жөнүндө ой жүгүртөм. Сен мага качан келесиң? Мен өз үйүмдө жүрөгүмдүн тазалыгы менен жүрөм. Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм. Кылмыш ишти жек көрөм. Ал мага жабышпайт. Бузулган жүрөк менден алынат. Жаман нерсени билбей калам. Өз жакынын жашырын ушактаганды кууп чыгам. Текебер көзгө жана менмен сиңген жүрөккө чыдабайм. Менин көздөрүм жердеги ишенимдүүлөрдө, алар менин жанымда турушат. Күнөөсүз жолдо жүргөн адам мага кызмат кылат. Жүзү каралык менен иш кылгандар менин үйүмдө жашабайт. Жалган айткан адам менин алдымда турбайт. Теңирдин шаарынан мыйзамсыз иш кылгандардын баарын жок кылыш үчүн жер үстүндөгү ыймансыздардын баарын таң азандан кыра баштайм. 41 бөлүм. Аралдар менин алдымда унчукпай калгыла. Элдер кайра күчкө толсун, алар жакын келишип, сот алдында бирге турабыз дешсин. Чыгыштан адил адамды ким тургузду? Ким аны өзүнүн артынан жүрүүгө чакырды? Ким анын колуна элдерди салып берип, падышаларды багынтты? Ал аларды анын кылычы менен топуракка айландырды, анын жаасы менен шамал учурган саманга айландырды. Ал аларды кубалап, эч качан буту баспаган жол менен жай баракат бара жатат. Муну ким кылды? Муну ким жүзөгө ашырды? Урууларды байыртадан чакырган ким? Мен Теңир биринчимин, акыркы уруулар учурунда да мен ошол элемин. Аралдар көрүп үрөйлөрү учту. Бүт жер жүзү титиреп кетти. Алар жакындап келип биригип калышты. Ар ким өз жакынына жардамдашып, өз бир тууганына кайраттан дейт. Темир уста эритүүчүнүн көңүлүн көтөрөт. Балка менен темир түздөгөн адам дөөшүгө соккон адамга ширетилген жери жөнүндө жакшы деп айтып, бекем болуш үчүн мык менен бекитет. Ал эми сен, Ысрайыл, өзүм тандап алган кулум Жакып, менин досум Ыбрайымдын тукуму. Мен сени жердин аягынан алгам. Жер кыйырынан чакырып алып, сага мындай деп айткам: сен менин кулумсуң, мен сени тандап алдым, ошондуктан мен сени четке какпайм. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Мына сага каардангандардын баары уятка калып маскара болушат. Сени менен тирешкендердин баары эч нерсеге турбай калат, жок болот.
Өзүңө каршы чыккандарды издейсиң, бирок таппайсың. Сени менен каршылашкандар эч нерсеге турбай калат. Анткени мен сенин Кудай теңириңмин. Сени оң колуңдан кармап, сага мындай дейм: коркпогун, мен сага жардам берип жатам. Коркпогун, Курт Жакып, эли аз Исраил, мен сага жардам берип жатам дейт Теңир. Сенин куткаруучуң Исраилдин ыйыгы. Мына, мен сени курч, жаңы, тиштүү молоташ кылдым. Сен тоолорду малалап майдалайсың, дөңдөрдү топонго айландырасың. Сен аларды сапырасың, аларды шамал айдап таратып жиберет, куюн учуруп кетет. Сен болсо Теңир тууралуу кубанасың, Исраилдин ыйыгы менен мактанасың. Жакырлар менен кедейги магалдар суу издеп жүрүшөт, бирок суу жок, алардын тилдери суу сагандан кургап жатат. Мен Теңир аларды угам, мен Исраилдин Кудайы, аларды таштабайм. Тоолордон дарыя, өрөөндөрдөн булак чыгарам, чөлдү көлгө айландырам, какшыган жерди суу булагына айландырам. Чөлгө кедр, акация, мирта, зайтун дарактарын отургузам, талаага кипарис, клен, бук дарактарын тигем. Ошондо алар буларды Теңирдин колу жасаганын, Исраилдин ыйыгы жаратканын көрүшөт, таанып билишет, байкашат, түшүнүшөт. Ишиңерди көрсөткүлө дейт Теңир. Өзүңөрдүн далилиңерди келтиргиле дейт Жакыптын падышасы. Алар бизге эмне болоорун көрсөтүшсүн жана айтышсын. Бир нерсе болоордон мурда алдын ала кабарлашсын. Ошондо биз акылыбыз менен түшүнүп, анын аягы эмне менен бүткөнүн билебиз. Же болбосо бизге келечек жөнүндө алдын ала айтышсын. Келечекте эмне болоорун айткыла. Ошондо биз силердин Кудай экениңерди билебиз. Же болбосо жакшы же жаман бир нерсе жасагыла. Биз таң калып силер менен бирге көрөлү. Бирок силер санда жок нерсесиңер. Ишиңер да эч нерсеге жарабайт. Силерди тандап алган адам жийиркеничтүү. Мен аны түндүктөн тургуздум. Ал келет, күн чыгыштан менин ысымымды чакырат. Өкүмдарларды ылайдай тепсейт, карапачы чопо тебелегендей тебелейт. Биз билишибиз үчүн бул жөнүндө бизге башынан ким кабарлады эле? Биз ушул чынбы деп айтыш үчүн бизге ким алдын ала айтып койду эле? Эч ким айткан жок, эч ким кабарлаган жок, эч ким силердин сөзүңөрдү уккан жок. Мен Сионго ал мына деп биринчи айттым. Иерусалимге жакшы кабарчыны бердим. Ошондуктан мен карап турдум. Бирок эч ким көрүнгөн жок. Мен алардан сураганда алардын арасынан мага жооп берер кеңешчи табылган жок. Алардын бардыгы санда жок нерсе. Алардын иштери да болбогон нерсе. Алардын буркандары жел жана боштук. 11 бөлүм. Анан мага ченегич камыш таяк берилип, мындай деп айтылды: ордуңан туруп, Кудайдын ибадатканасын жана курмандык чалынуучу жайды чене. Ал жерде табынып жаткандардын санын эсепте. Ал эми ибадаткананын сырткы короосун ченебей эле кой, анткени ал бутпарастарга берилген. Алар ыйык шаарды 42 ай тебелеп тепсешет. Мен өзүмдүн 2 күбөмө бийлик берем. Алар зумбал кийип алып 1262 күн пайгамбарчылык кылышат. Алар бүт дүйнө жүзүнүн Кудайынын алдында турган 2 зайтун дарагы жана 2 шамчырак. Эгерде аларга кимдир бирөө зыян келтирүүнү кааласа, анда алардын ооздорунан от чыгып, душмандарын жалмап коет. Ким аларга зыян келтирүүнү кааласа, ал өлтүрүлүшү керек. Пайгамбарчылык кылып жаткан күндөрүндө жер бетине жамгыр жаабаш үчүн аларда асманды жаап коюу бийлиги бар. Аларда сууларды канга айландыруу жана каалаган убактыларында жерди ар кандай жазалар менен кыйратуу бийлиги бар. Күбөлөндүрүп бүтүшкөндөн кийин түпсүз туңгуюктан чыккан жырткыч алар менен согушуп, аларды жеңет, аларды өлтүрөт. Алардын өлүктөрүн Каймана мааниде, Содом жана Мисир деп аталган улуу шаардын көчөсүнө ташташат. Алардын теңири да ошол шаарда айкаш жыгачка кадалган. Ар бир элден, ар бир уруудан, ар бир тилден жана ар бир улуттан көптөгөн адамдар 3,5 күн алардын өлүктөрүн мүрзөгө коюуга жол бербей карап тура беришет. Жер үстүндө жашап жаткан адамдар алардын өлтүрүлгөнүнө кубанып, шаттанып, бири-бирине белектерди жиберишет. Анткени бул 2 пайгамбар аларды кыйнашкан эле. Бирок 3,5 күндөн кийин аларга Кудайдан өмүр руху кирип, экөө тең орундарынан турушту. Ошондо аларды карап тургандарды чоң коркунуч басты. Анан ал экөө асмандан катуу үндү угушту. Ал үн аларга бул жакка чыккыла деди. Ошондо алар булут менен асманга көтөрүлүп кетишти. Душмандары болсо аларды карап турушту. Ошол учурда катуу жер титирөө болуп, шаардын 1/10 бөлүгү кулап калды. Жер титирөөдөн 7000 адам өлдү. Калган адамдарды коркунуч басып, асмандагы Кудайды даңкташты. Экинчи кайгы өтүп кетти. Мына 3-кайгы жакындап келе жатат.
7 периште сурнай тартканда асмандан бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышачылык биздин Теңирдин жана анын машаягынын колунан өттү. Ал түбөлүккө падышачылык кылат деген катуу үндөр чыкты. Кудайдын алдында өздөрүнүн тактыларында отурган 24 аксакал жүз төмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, биз сага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени сен өзүңдүн улуу бийлигиңди колуңан алып, падышачылык тактыңа отурдуң. Бутпарастар ачууланышты. Ошон үчүн сенин өз каарыңды төгө турган, өлгөндөрдү соттой турган, өзүңдүн кулдарыңа, пайгамбарларыңа, ыйыктарыңа жана өзүңдүн ысымыңдан корккондорго, чоңдорго да, кичинелерге да өздөрүнүн тиешесин бере турган, жерди кыйраткандарды жок кыла турган убагың келди. Ошондо Кудайдын асмандагы ибадатканасы ачылып, андан анын келишим сандыгы көрүндү. Чагылган чартылдап катуу добуштар чыгып, күн күркүрөп, жер титиреп, мөндүр төктү.